Тажикстан Казакстанга суу берет. Тажикстан Бахри Точик суу сактагычынан Казакстанга 315 миллион куб суу берүүгө макул болду. Бул сууну Казакстан жай мезгилиндеги сугат үчүн пайдаланат деп жазылат. Евразия нет басылмасында суу Кыргызстан аркылуу Түркстан жана Кызыл Ордо облустарына жеткирилет. Бул тууралуу Казакстандын экология, геология жана жаратылыш ресурстары министри менен Тажикстандын энергетика жана суу ресурстары министри Душанбе шаарында бул өткөн жолугууда макулдашышкан. Казакстан өз кезегинде Тажикстанга Бахри Точик суу сактагычындагы суунун көлөмү азайып, терс кесепеттерге алып келсе, материалдык, техникалык жардам көрсөтөт, деди казак министри. Бул жылы Борбор Азиядагы эки негизги дарыянын бири болгон Сырдарыядагы суунун көлөмү дээрлик 3 эсе азайган. Суунун жетишсиздиги Казакстандын түштүгүндө кургакчылыкты пайда кылышы мүмкүн. Булак Сокол Медиа. Өзбекстан Тажикстан темир жол курууга бел байлады. Өзбекстан менен Тажикстан Самарканд облусунан Педжикент шаарына чейин темир жол салууну пландаштырууда. Мындан тышкары эки өлкө Бекабад Канибадам Кокон темир жол багыты боюнча өтө турган электр линияларын курууну талкуулай баштады. Тажикстан менен Өзбекстандын ортосунда бирдиктүү темир жол мейкиндиги тууралуу келишим түзүлүп калса, учурдагы бардык чектөөлөр алынып салынат. Бул тууралуу өткөн аптада Дүйшөмбү шаарында уюштурулган конференцияда сөз болду. Иш-чара Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Тажикстанга болгон расмий сапарынын алкагында өткөн. Өзбекстандын стратегиялык жана аймактар аралык изилдөө институтунун жетекчиси Акрамжон Нематов тараптар ортосунда талкууланган келишимдерге токтолду. Самарканд Пенджикент темир жолун жана Бекабад Канибадам Кокон темир жолун бойлой электр өткөрүү линиясын куруудан тышкары биз башка долбоорлорду да талкуулап жатабыз. Тактап айтканда, Самаркандтан Тажикстандын Анинск аймагына чейин темир жол куруу долбоору каралууда. Жалпысынан Өзбекстан менен Тажикстан бирдиктүү транспорттук системаны түзүү боюнча иш алып барышат, деди Нематов. Ал эми Тажикстандын транспорт министрлигинин эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Сайфулла Кадиров эки өлкөнүн тийиштүү мекемелеринин жетекчилери жолуккандан кийин каттамдар калыбына келерин ачыктады. Бекабад аркылуу жүк ташууну калыбына келтирүү маселелери, патар көзөмөл-өткөрүү пункт аркылуу автоунаалардын жүк ташуу маселеси каралды. Ошондой эле жолугушуунун жыйынтыгында тараптар тиешелүү протоколго кол коюшту. Тажикстан темир жолдору мамлекеттик ишканасындагы Булак Азаттык радиосунун тажик кызматына билдиргендей, Самаркандтан Пенджикентке чейин темир жол линиясын куруу идеясы дүйшөмбүгө таандык. Ал эми өзбек бийлиги сунушту жактырып гана тим болбостон долбоорду каржылоого даяр экенин билдиргени маалым болду. Тажикстандык эксперт Умид Давлатов Тажикстан үчүн темир жол тармагын өнүктүрүү чоң мааниге ээ экенин жана коммуникациялык туңгуюктан чыгуунун жолу өкмөттүн стратегиялык максаттарынын бири болгонун белгиледи. Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин Дүйшөмбү менен Ташкенттин ортосундагы мамиле жылы түштү. Жаңы темир жолдун курулушу албетте Тажикстан менен Өзбекстандын кызыкчылыгына туура келет. Коңшу жака баруу адамдарга ыңгайлуу болуп, өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүү көбөйөт, дейт Давлатов. Өзбекстандын президентине караштуу стратегиялык жана аймактар аралык изилдөөлөр институтунун маалыматы боюнча коронавирус пандемиясына чейин Тажикстан менен Өзбекстандын чек арасынан күнүнө 20 миңден ашуун адам өтүп турган. 2019-жылдын аягында тажикстандыктар Өзбекстанга келген туристтердин 25% түзгөн. Ал эми Дүйшөмбү жана Ташкент транспорттук долбоорлорду ишке ашыруу эки өлкө ортосунда жүк ташуу менен товар жүгүртүүнү көбөйтөт деп эсептейт. Тараптар жылдык товар жүгүртүүнү 1 миллиард долларга жеткирүүнү пландоодо. 2020-жылы бул көрсөткүч коронавирус пандемиясына байланыштуу 333 миллион доллардан бир аз ашып, 2019-жылга салыштырмалуу 7,7% төмөндөгөн. 2018-жылы жазында Өзбек-Тажик чек арасы ачылып, виза тартиби жоюлганда азык-түлүктөн тартып, техникага чейин түрдүү товарлар эч тоскоолдуксуз эки жака ташыла баштаган. Ошондой эле Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын бийлик башына келгенден бери мурдагы президент Ислам Каримовдун тушунда кескин солгундаган тажик-өзбек алакасы оңоло баштаганы айтылып келет. Булак Азаттык.
Россияда Кыргызстандын 113 жасалма айдоочулук күбөлүгү аныкталды. 2021-жылдын 5 айында Ички иштер министрдин Россиядагы өкүлчүлүгү Москва шаарынын полиция кызматкерлери менен биргеликте Россия Федерациясынын аймагында Кыргыз Республикасынын жарандарынын жасалма документтерин колдонуунун 113 фактысын аныкташкан. Бул тууралуу Ички иштер министрдин маалымат кызматы билдирди. Ошол эле учурда бул аныкталган жасалма документтердин бардыгы чет өлкөлөрдө даярдалганы белгилүү болду. Россиянын аймагында иштөө максатында Кыргызстандын жаранынын жасалма паспорт жана айдоочулук күбөлүктөрү Борбордук Азия өлкөлөрүнүн жарандары колдонулган учурлар арбын. Жасалма пластикалык айдоочулук күбөлүктөрдү жана паспортторду ID карт түрүндөгү 2004-жылдын үлгүсү колдонгондугу биздин жарандар тарабынан 57 факт. Паспорт 28, айдоочулук күбөлүк 29, ал эми Борбордук Азиянын жарандары тарабынан 56 факт, паспорт 52, айдоочулук күбөлүк 4 аныкталган. Жогоруда келтирилген бардык фактылар боюнча Россиянын Ички иштер министрлигинин аймактык бөлүмдөрүнүн соттук медициналык борборлору тарабынан тиешелүү экспертизалар жүргүзүлүп, ага ылайык алынган документтер мамлекеттик стандарттарга туура келбей, түстүү сыя менен басып чыгаруу жолу менен жана өздүк маалыматтарды өзгөртүп жазышкан. Кыргыз Республикасынын жарандары көбүнчө айдоочулук күбөлүктөрдүн жарактуулук мөөнөтүн өзгөртүү менен жасалма айдоочулук күбөлүктөрдү колдонушат. Орто Азиянын жарандары жөнүндө айта турган болсок, алар негизинен Россия Федерациясында иш жүргүзүү максатында жасалма документтерди, фото сүрөттөрдү чапталган пластик айдоочулук күбөлүктөрдү жана ID карт паспортун 2004-жылдын үлгүсү колдонушат. Кийинчерээк текшерүү учурунда белгилүү болгондой, айтылган пин номерлери жана паспорттун сериялары Кыргыз Республикасынын башка жаранына таандык экени аныкталып калат. Булак факт кейжи.